Мен таксист болуп иштейм. Клиенттер акчасын бербей түшүп кетип калган учурлар көп болот. Ошол менин акчаларымды эмне кылсам болот? Сага садака деп койсом сообу барбы же жокпу дейт. Айла жок да садака ниет менен сооп болот. Айла жок, эмне кыласың? Эми ниет кылсаң кылбасаң кетти ошондо. Эми алып ал, электрошокер алып ал, шык тийгизесиң. Ана милицияга берип кой, ушундай кылыш. Жолун карап көрүш да. Садака ниет керек да. Ажырашып кеткен досумду күйөөсү каза болгон келинге үйлөндүрүп койдум, мага сооп болобу? Сооп болот, бирок ажырашып кеткен аялын алып келип жараштырсаң, мындан да көп сооп болот эле. Мен 2006 жылы 3 эже сиңдинин колунда 2 жыл иштедим. Товарын сатып, мени алдап, эмгек акымы бербей коюшкан. Сага токмоктон үй алдык деп, кийин үй албай эле алдашыптыр. Ошол адамдар менден карызбы? Албетте карыз. Акыретте кандай жооп болот? Мен эч ала албай койдум. Эмгек акым алар чоң бизнесмендер эле дейт. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, кичине окуш керек. Укугуңду билишиң керек. Договор түзгөндү билишиң керек. Окубай, жана бирөө жазды, биякта бир карындашыбыз жазды. Мектепти бүтүрүп эле ачыста паспорт алып бияка жөнөтүп атат деп, бул таптакыр туура эмес. Юридикалык билим алыш керек, мусулманчылык билим алыш керек. Айрыча кыз кишилерди көбүрөөк окутууга аракет кылышыбыз керек. Анткени кыз кишилер ушундай кыйынчылыкка түшүп келип калса, эркектер мурту шалбайт экен, корболуп калат экен. Ошон үчүн сөзсүз түрдө окутканга аракет кылышыбыз керек. Мектеп бүткөндөн сырткары жок дегенде бир училищаны окутуп болсо дагы бир билим берип, анан мына окшогон китептерди окуш керек, урматтуу бир тууганым. Сөзсүз түрдө мектепке же бир жерге катталып эмес, балким адабият менен деле өзүңү байыта окусаң болот. Эгерде менин сабактарым дайым окуп жүргөн болсоңор, мен дайыма китептерди айтып отурам да, муну китеп окуп атам, силер да окугула, муну окуп атам, силер окугула деп. Эгер ошону айтып окуй турган болсоңор, анда бир жылда жок дегенде 15 китеп окуп коесуңар. Бул деген силер 4-5 жылда жогорку билимдүү адамдын силерде маданият калыптанган болот. Алданбайсыңар, жемиңер жедирбейсиңер. Пайгамбар айткан: "Ла дарара ва ла дирар." Бирөөгө зыян жеткирбе, жана башка бирөөнү өзүңө зыян жеткиртпе деген. Жемиңи жедирбе, анан бирөөнүкүн дагы жебе деген сөз. Талак деп ичиңден айтсаң, талак түшөбү, түшпөйт. Талак түшүш үчүн эркектин оозунан чыгып, өзүнүн кулагын угула турган болуш шарт. Анан күчүдө оозун күчүрөтсө, ал түшпөйт, андай жок. Же досуңа мен аялым кое берем десең, ага дагы талак түшпөйт. Анткени качан кое бересиң? Мисалы үчүн мен сага тыйым берем десем, менин чөнтөгүмдө пул болуп калбайт го. Ошо сыяктуу да, талак берем десе, астагфирулла деш керек, жөн жерде урушуп коюш керек, бирок ага түшпөйт. Качан берес Кудай билет. Нас чексе дарат, нас жерде барбы? Астагфирулла. Уят кылбагыла биздин элибизде. Нас жакшы эмес. Нас мен интернеттен көрдүм. Ал жанагы тооктун тезегине жасалат экен. Ушуну кошот экен да. Ошону көргөндө ушунун сүйлөгүм да келбей калды менчи. Ол даратты бузабы жокпу эмес, ошол жөнүндө сүйлөгүм да келбей калды. Тоок короз фермада ошонун тезегинен кошуп жасалат экен наска. Арам. Бирок дарат бузбайт. Дарат бузбайт. Семент деле дарат бузбайт. Эшектин тезеги дагы даратты бузбайт. Чочконун тезеги деле даратты бузбайт. Жеп алса. Жегенге болбойт, бирок жеп алса эмне дарат бузбайт. Оозун жакшылап күлдөп жууш керек. Шампундан 1 литр коюп жууш керек, бирок даратты бузбайт. Эми китепте дарат бузбайт деп айтылган, урматтуу бир тууганым. Даратты бузбайт десе, аны көптөр болот деп түшүнүп алат экен да. Баранда ошо айткандар жейбе дарат бузбайт деп алам да эмес. Туш коюп, аны өчүрбөй дарат алып намаз окуса болобу, же өчүрүш керек болобу дейт. Туштан дарат өтө берет. Бирок ушу жуулуш керек да, жуулганда жуулуп кетпес өтө берет деген сөз. Туш деген лак эмес.
Эгер тырмакка лак коюп алган болсо, ага дарат кусул жүрбөйт. Анан кирпик чаптап алса, ага дарат кусул жүрбөйт, урматтуу бир тууганым. А бирок чачын боесо, туш койгон болсо, сыртынан жүрү берет, ага дарат өтө берет. Чач боесо дарат өтө берет. Өтпөйт дечибиз, азыр эми өтө турган болуп калды.